Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы, мен сиздер менен окутуучу Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшысыздарбы? Биз сиздер менен англис тилинин 4-чү сабагын баштайбыз. Урматтуу достор, эгерде сиздер англис тилин дагы да жакшы өздөштүрүүнү кааласаңыздар, ушул биздин англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти алып, англис тилин дагы да кенен үйрөнсөңүздөр болот. Мунда биз видеода айтып батыра албаган көп нерселер бар. Сиздер китептен кенен дагы жакшы үйрөнсөңүздөр болот. Китепти алуу үчүн экрандагы телефон номериге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Биз сиздер менен англис тилиндеги 4-чү сабакты баштайбыз. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы англис тилиндеги шилтеме ат атоочтор. Шилтеме ат атоочтор дегени бул кыргыз тилинде ала турган болсок, бул, тигил, булар, тигилер деген сөздөр. Мисалы, англис тилинде бул деген шилтеме ат атоочту this деп айтабыз. This деп турган болсок, бул болот. This деп окуганда the биздин кыргыз тилиндеги z эмес, this эмес, this болот. Тилдин учу бул жакка таңдайга тиет. This болот. This болуп айтылат. This. Мисал үчүн кыргыз тилинде бул машина дей турган болсок, бул машина деп айтабыз да. Англис тилинде демек this деп айтабыз. Анан car боло турган болсо, this car. Эми сөзмө-сөз ала турган болсок, this car деп айтабыз. Бирок англис тилинде бир өзгөчөлүк бар. Англис тилинде this дегенден кийин глагол связка деп коет, байламта этиши коюлат. Англис тилинде бул сөздүн эки сөздүн ортосуна байламта этиши коюлат, ал is болот. This is деп туруп a car дейбиз да. Бул уна болот ошондо. This is a car, байламта этиши. Is деген бул байлайт. Бирок кыргыз тилинде эч кандай бир маани бербейт. Мисал үчүн this is a car дей турган болсок, бул болуп саналат деген мааниде да. Орус тилинде ала турган болсок, это есть машина болуп калат да. Кыргыз тилинде болсо, бул уна болуп саналат деген сөзмө-сөз ала турган болсок, ошондой болот. Бирок биз кыргыз тилинде анти бул уна болуп саналат деп айтып отурбайбыз. Жөн эле бул уна деп айтып коебуз. This is a car. Бул уна. Демек, англис тилинде деп мурдакы сабактарыбызда айтканбыз, жекелик санда деген артикл коебуз. Ал эми эки сөздүн ортосун байлоо үчүн байламта этиши коюлат, ал is болот да, is. Биз бул теманы Кудай буйрса кийинки сабагыбызда дагы өтөбүз. 5-чи сабагыбызда өтөбүз. Сиздер биздин 5-чи сабагыбыздан дагы көрүп билип алсаңыздар болот. Is дегени каяктан жасалган жана кандай маанини берет. Эми мисал үчүн үй дей турган болсок, home болот, home. Үй, home болот. Демек, ошого биз эми бул үй дей турган болсок, this is деп айтабыз. This is a home болот. This is a home. Бул үй. This is a home. Андан кийин бул сумка дей турган болсок, this is a bag. Мурдакы сөздөрдө айттык, this is a bag. Баарына is коюлат. Эгерде биз is дегенди англис тилинде койбой турган болсок, анда бул ката болуп калат. This is a car. Бул уна болот ошондо. This is a car. Бул уна. Андан кийин парта дей турган болсок, a desk болот. Жекелик санда desk болот, a desk деп айтабыз. Демек, эми бул парта дей турган болсок, бул парта. This is a desk. Бул парта болот. This is a desk. Андан кийин эми бул дарыгер деп айтмакчы болсок, бул дарыгер a doctor болот. Ошонун башына бул жөн эле биз this is деген коебуз. Бул болот да ошондо. This is a doctor. Бул дарыгер болот. Андан кийин бул бала дей турган болсок, this is a boy.
a boy desek bala. Al эми this is deymiz. This is a boy. Bul bala bolat. Andan keyin bul köçö dey turgan bolsak a street degen köçö bolat. Al эми bul köçö dey turgan bolsak bul köçö. This is a street. Oşonda bul this is degen bolat. Al эми a street degen bayındogуч bolat kırgız tilinde. This is a street. This is a street bul köçö bolat. Andan keyin bul class dey turgan bolsak a classroom dey turgan bolsak class bolat. Al эми this is a classroom desek this is a classroom. Bul class bolat. This is a classroom. Эми буга bul emne dep суроо бере турган болсок, англис тилинде emne деген сөздү what деген сөз билдирет. What. Мисал үчүн what дейбиз, at деп жазылат. What. Ошондо what is this? Бул эмне болот. What is this десек, бул эмне. This is a door. This is a door. This is десек, бул a door, эшик. This is a door. Бул эшик болот. Ошондо what is this? Дагы айтсак, мисал үчүн бул эмне. What is this? Бул эмне. What is this десек, бул эмне. This is a pen. This is a pen. Бул ручка. This is a pen. Бул ручка болот. Андан кийин дагы бул эмне десек, демек what деген сөздү башына коебуз. What is this? What is this? Бул эмне. What is this? Бул эмне. Ошондо эмне деп атабыз? This is a table. This is a table. Бул стол болот. This is a table. Бул стол. What is this? Дагы айтсак, мисал үчүн, what is this? Бул эмне? This is a city. Бул шаар. This is десе бул болот. A city дей турган болсок, шаар. Бул шаар болот. Ошондо чекти коебуз да. What is this десек, бул эмне дагы бир жолу. This is a water. This is a water. Бул суу болот. Ошондо бул суу болот. Андан кийин эми урматтуу достор, this деген сөздүн көптүк саны бар. Биз көптүк санда, жекелик санда this боло турган болсо, ал эми көптүк санда, ал эми мунун достор, урматтуу достор, мунун көптүк саны бар. Мунун көптүк санында болсо this деп созуп айтабыз. Жазылышы эми булар машиналар дей турган болсок, же бул машиналар деп айта турган болсок, ал эми мунун достор, урматтуу достор, мунун көптүк саны бар. Мунун көптүк санында болсо this деп созуп айтабыз. Жазылышы мындай болот. This деп созуп айтабыз. This десе, ошондо бул булар деген маанини туюнтат. Мисалы, this эми издин көптүгү are болот. Көптүк санда байламта этиш are коюлат да, көптүк санда. These are cars. These are cars. Бул унаалар болот. Бул унаалар. Cars деп аягына s коюлуп атат. Көптүк санды билдиргендиктен бул жерге are деген байламта этиш коюлат. Байламта. Буну кийинки сабагыбызда түшүндүрөбүз деп айттык. Андан кийин эми бул үйлөр дей турган болсок, англис тилинде these деп созуп айтабыз. These деп тилдин учун астыңкы тиштер жакка түртөбүз. These are homes. These are homes. Бул үйлөр болот. Андан кийин бул сумкалар дей турган болсок, көптүктө these деп айтабыз. These are bag. These are bag. Бул сумкалар болот. Андан кийин бул парталар дей турган болсок, these are desks. These are desks болот. Бул парталар. Андан кийин бул дарыгерлер дей турган болсок, these are doctors. These are doctors. Бул дарыгерлер, бул врачтар болот. Көптүк санда, демек байламта этиш are коюлат экен. Ал эми сөздүн аягына болсо s көптүктү билдирүүчү мүчө коюлат. Doctors болот. Мисал үчүн бул балдар десек, these дегенден кийин көптүктү жаздык. These болду. Эми are коебуз да. These are doctors. These are doctors. These are boys. Бул балдар болот. Андан кийин бул көчөлөр дей турган болсок, these are streets. These are streets. Бул көчөлөр болот,
streets деген көптүк санда болгондуктан биз ага s мүчөсүн коштук. Андан кийин these are classrooms. These are classrooms. Бул these are classrooms бул класстар болот көптүк санда. Демек эмне кылат экенбиз? Are коебуз жана ошондой эле сөздүн аягына көптүктү билдирүүчү s мүчөсү жалганат. Урматтуу достор, буга жакшы маани бериңиздер. Эми бул деген сөз жекелик санда this болот экен, ал эми көптүгүндө болсо these болот экен. Булар, булар болот экен. This келгенден кийин thisке is кошулуп эрчип келет экен. Ал эми these деген булар деген сөзгө көптүк санда are деген байламта сөз кошулуп келет. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Андан кийин эми тигил демекчи болсок, тигил дей турган болсок that болот. That тигил алысыраак жерде турганга биз эмне деп айтабыз? Тигил деп айтабыз. That болот да ошондо. That is a car. That дегенден кийин дагы is коюлат. That is a car. Тигил уна. Ошондо is деген байламтааны билдирет, которулбайт. Деген жекелик санды билдирет. Машина жекелик санда болуп аткандыктан, демек бул жерге деген артикл коюлат. That is a car. That is a car. Тигил уна. Ал эми тигил китеп дей турган болсок, that is a book. Тигил китеп. That is a book. Тигил китеп. Андан кийин тигил парта дей турган болсок, that is a desk. Тигил парта. That is a desk. Тигил парта деп айттык. Ал эми тигил айдоочу деп айта турган болсок, that is a driver. That is a driver. That is a driver. Тигил айдоочу. Андан кийин тигил студент дей турган болсок, that is a student. That is a student. Тигил студент болот. Ал эми көптүк санда болсо тигилер деп айта турган болсок, those болот. Those are. Мында дагы мурдагы this is болуп келгенде бул дегенден кийин is байламта сөзү коюлат эле. Ал эми көптүк санда болсо these are деген коюлат болчу. Мына тигил деген сөздөн кийин дагы that is болду. That is болуп is деген байламта, бирок кыргыз тилинде маани бербейт деп айттык. Андан кийин those are коюлат, байламтаны билдирет көптүк санда, бирок которулбайт кыргыз тилинде. Those are cars болот. Ошондо тигилер уналар. Тигил уналар болот. Тигил уналар. Мисал үчүн тигил китептер дей турган болсок, those are books. Those are books. Тигил китептер. Андан кийин тигил парталар дей турган болсок, those are desks. Those are desks. Тигилер, ошондо тигилер парталар болду да. Тиги парталар болду. Андан кийин тигил айдоочулар дей турган болсок, those деген тигил болот. Эми байламта сөзү коюлат, are деген коюлат. Бирок бул которулбайт. Those англис тилинде байлайт, бирок которулбайт. Those are drivers. Those are drivers. Тигил айдоочулар болду. Are деген которулган жок. Жөн эле эки сөздү эмне кылат? Эки сөздүн ортосунда байламта көпүрө болуп берет. Бирок сөзсүз муну коюшубуз керек болот. Англис тилинде эгерде койбой турган болсок ката болуп калат. Андан кийин those are students. Those are students болот. Тигил студенттер көптүк санда, демек are деп коебуз дедик. Those are students. Тигил студенттер. Мисал үчүн эми экөөсүн салыштырып айтабыз, урматтуу достор. Мисал үчүн тигил бөлмө дей турган болсок, that is a room. That is a room деп айтабыз. Ал эми тигил бөлмөлөр деп айта турган болсок, those are rooms. Those are rooms. Бул жакта байкасаңыздар көптүккө деген артикл коюлбайт. Деген артикл коюлбайт. Those are rooms. Тигил бөлмөлөр болду. Бөлмөлөр болду. Эми эгерде суроо бере турган болсоңуздар, урматтуу достор, англис тилинде тигил эмне деп суроо бере турган болсок, what is that? What is that? Тигил эмне деп айтабыз. What is that? Тигил эмне десе, ошондо тигил уна дей турган болсок, that is a car. That is a car. Тигил уна болот. Ал эми тигилер эмне дей турган болсок, what are those? What
are those. Тигилер эмне? Those are cars. Тигилер унаалар болот. Мына урматтуу достор, көптүк санда ушундай кылып жасайсыздар. Ушуну менен урматтуу достор, биздин англис тили сабагыбыз аягына келип жетти. Урматтуу достор, сиздер эгерде англис тилин жакшы үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, сөзсүз биздин англис тилинин практикалык курсу аттуу китебибизди алып, англис тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнүңүздөр. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. See you soon. Thank you very much.